Манас эл аралык аэропорту. Улуу кичүү жаш карыдабай бул мекендештерибиз чет жакка эс алууга эмес, ден соолук издеп баратышат. 2 жашар наристеден баштап 60-ты ашып калган апага чейин бар. Аларды жакындары узатуу үчүн барды. Бул инсандардын баары кайрымдуу бол фондуна кайрылып, фонддун көзөмөлүндө Индия жергесине учуп барышты. Алар сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Ден соолуктары күн сайын начарлай бергендиктен жетишсиз каражат менен кетишкен. Саламатсыздарбы? Ассалому алейкум. Бул кайрымдуу фондунун көзөмөлүндө Индия жергесине кетип жатат. Бул мекендешибиз. Сиздин уулуңуздун диагнозу кандай? Канча ай? Ушул жөнүндө бир аз маалымат берип койсоңуз. Биздин уулубуз Ибрахим 2 ай болду. Диагноз ушул пересадка печени, боордон өткө кеткен түтүкчүлөр, тубаса жок деп айтылчу. Ошондой диагноз коюлган. Чет элге барып ушул операция жолу менен аткарылат экен. Так, боор алмаштыруу боюнча донор ким? Донор азыр атасы болуп атат. Биз эми негизи жардам бергени эч ким жок болчу. Акча дагы жыйылбады финансы жактан. Ошондуктан биз ушул фондко кайрылдык. Буга чейин мен видеолорун көрөт болчу. Индияга операцияга алып барып, жардам берип, ал жактан байланыштарды түзгөн видеолорду көрөт элем. Ошол себептен мен кайрылдык бул жаккачы. Жардам бериңиздер, сураныштыр бизден. Ал жактан байланыш түзгөн адамыбыз дагы жок биздин. Анан финансы жактан жардам бере турган дагы адам жок. Ошондуктан жардам сурап сиздерге кайрылдык. Биз бул жакта кайрымдуу фонд Азамат Байматов 2 багытта жардам берет. Биринчиси элден каражат топтоп берүү, экинчиси Индия мамлекетине барып келишин көзөмөлгө алып турат да. Ошол себептен биз жардам берип аткан адамды дагы, жардамга муктаж адамды дагы колдон беришинче эки жакты тең аяп, ошол миллиондогон каражаттар болсо дагы экономдоого аракет кылабыз. Индия мамлекети сиздер өзүңүздөр деле уксаңыздар керек. Бизде договор бар. Договор боюнча Индия мамлекетинде гарантия берет, жөн гана акча үчүн ачып жаап коюудан алыста. Ошол эле операция Туркияда канча деп туруштарбы, канча деп? Турцияда кымбат экен аябай эле. $55,000 нары турат деп айтышты. Индия мамлекетинде ушул кичине арзандатуулар болуп, ага караганда, ал суммага караганда кыйла жок экен. Өзүңүздөр билсеңиздер, буюрса бул жакта бул эжекебизге, жанагы 2 айлык кичинекей наристеге сиздердин колдооңуздар, жардамыңыздар керек. Сиздердин берген 20 сом, 2 сом болсо дагы бул кичинекей наристенин өмүрүн сактап калууга чоң салым болот. Бул дүйнөдө сиздердин берген 20 сом, 30 сом садакаңыздар бул жактагы адамдын өмүрүн сактап калса, деги дүйнөгө барганда сиздердин тозоктон сактайт деп ишенип, баарыңыздарды Кудай буюрса жүрөгүңүзгө ыйман берсин, сиздер анаңыздан буюрса Индия жергесине учуп алыңыздар. Ал жакка жеткенде дагы маалымат толук берилет. Астында жазылган реквизиттер ушул үй бүлөнүн өзүнө таандык. Азыр бул жака жолдошу жана өзү кетип жатат. Жолдошу донор баласына. Бул жактан биз кайрымдуу фонду кандайларга жардам беребиз? Именно документи бар жардамга чындыгы ушундай муктаждарга жардам колубуздан келишинче бергенге аракет кылабыз. Акча, жакшы амандыкын барыбызга. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен сиздерге кайрылуу жасаган себеби менин кызым Абдиманап кызы Бегимай Лейлек районунан болобуз. Кызым 3 ай болду ооруганга, 1 ай айында жатып, шаарга келип 2 ай курс леченияны алдык. Бул жерде жаш, муну пересадка кылбасаңыздар болбойт, пересадка кылсаңыздар тезирээк сакайып кетет дегенен элге кайрылуу жасап, ушул эмени кайрымдуу фонд эмес менен сүйлөшүп, Азамат Байматов менен сүйлөшүп, ошол аркылуу кызыбызды азыр Индияга узатып жатабыз.
сиздерден суранып ушу жардам берип коюңуздар үчүн. Сиздерге донор кызыңызга ким болот? Донор кызым, балам болот. Бир тууган акасы донор болот. Қан туурусу деп диагноз коюп доктурлар ошого перезитке аксаласаңар болбойт дегенден биз ыңгайлуу мүмкүн калып ушуну түпсүздүгү кайрылып атабыз. Ошондуктан сиздердин бизге жардам берип коюңуздарды суранабыз деп ушул азыркы көрүп аткан делегеден дагы эмелер туура деп ушундарды көрсөтмөсүн берип биз сиздерге кайрылып атабыз. Урматтуу туугандар. Жергесине эки багытта, негизинен эки багытта жардам берилет. Биринчиси элден каражат топтоп берүү, ынтымактуулукту. Биздин өзүбүздүн соц тармактар бар: Instagram, TikTok, Telegram жана YouTube каналыбызда. Ошол жака бул үй бүлөнүн өзүнүн видеосу жакында чыгарылат жана астында жазылган реквизиттер ушул үй бүлөнүн өзүнө таандык болот. Сиздердин берген ар бир садака жардамыңыздар бул үй бүлөнүн бир адамды, бул атанын келини, бул атанын кызын сактап калса, тээ дүйнөгө барганда сиздердин ошол берген кичине болсо да берген жардамыңар сиздерди тозоо отунан сактайт деген ишеничтемин. Барыңыздар кол сунуңуздар, келиңиздер. Колуңуздан келсе дагы, жок дегенде материалдык жактан болбосо дагы дуа кылып, 5 мал намаз окусаңыздар, ошол дуаңыздарда дагы ушул үй бүлө сакайып, тезинен сакайып, жакшырып кетишине салымыңыздарды кошосуздар деген ойдомун. Барыңыздарга ийгилик, жакшы аман эсен барып келиңиздер. Мурун бизден видеосу чыккан, эсиңиздерде болсо, Таластык эжебиз, Жакшуулу апа, Райымбекова Жакшуулу эжебиз Индия жергесине июнь айында барып, бирок ал жактан жүрөгүнө стенд койдурганга туура келип, кайра Кыргызстанга келген. Азыр кайра боорун алмаштырганга Индия жергесине кетип жатат. Бир аз өзүңүз жөнүндө сизди азыр тааныгандар бар, тааныбагандар бар да, сиз барып келгенден кийин видеоңуздар чыкпай калдыбы? Июнь айынан беричи. Ошондо бул апам эмне болду деп биздин жеке каттарга жөнүндө сурагандар болуп атты. Бир аз өзүңүз жөнүндө маалымат берсеңиз. Саламатсыңарбы, урматтуу элим? Биз ошо июнь айында барып баардыгы элек болбой калып кайра келгенбиз. Жүрөгүмө стенд койдуруп Кыргызстанга. Анан эми кайра баратырык. Ошого бир аз каражатыбыз биринчи барганда короп кетип, тыйын токтой албай, эми бир аз жетпей жатат. Ошо бүгүн учуп атабыз, Кудай буйруса. Эмне себептен Кайрымдуу фондун тандадыңыз? Кайрымдуу бул фонддо Азамат Байматов балам, Айтурган кызым, булар элге аябай жакшы жардамдар берген, адилеттүү, жакшы балдар кыздар экен. Элден журттан угатып келдик биз дагы. Ушулардын жардамы менен барганбыз. Ушуларга Алла ыраазы болсун. Мага жардам берген эли журтума, баардык туугандарым, тууган уруктарыма, жекжаттарыма, досторума, классташтарыма ыраазымын. Эми дагы баратабыз, батаңыздарды берип, дуаңыздарды берип туруңуздар. Кудайым буйруп, ийгиликтүү болуп барып келели. Кайрымдуу бол фонд көп адамдарга жардам берип, аякта врачтары да жакшы, аерде карагандары да жакшы экен, аябай. Ошого бизди жөнөтүшкөн үчүн ушул Кайрымдуу бол фондду тандаганбыз. Сиздики азыр боор алмаштырууга ким донор болгон атат? Донор өзүм балам барган, биринчисинде деле азыр деле балам баратат. Кызым ухажер болуп бараткан, анан шартка байланыштуу калып, азыр сиңдим баратат, Райымбекова Дамира. Бизди ухажер балам экөөбүздү караганга. Биринчисинде бул жактан кетип атканда Кыргызстандан бир сыйра текшерүүдөн өтүшөт. Бул апанын текшерүүдөн өтүп, БКГдан жүрөгүн тартырганда баары жакшы деп, таза деп чыгарып берген. Бирок Индияга барганда ал жакта билесиздер, бизден чыккан анализ кагаздарына бирөөнү да карабайт. Баарын чачтан тырмакка чейин текшерет. Ошол текшерип келгенде апанын жүрөгү операцияны көтөрө албайт, стенд койдурганга туура келген. Ошон үчүн кайра кайтып келдик. Алар биз жасай албайбыз, жүрөккө стенд койгузуңуз, ансыз болбойт деп коюшту тиякта эми врачтар. Ошон үчүн бияка келип койдурганга туура келип, эми ортодо убакыт өттү, эми кайра кетип атабыз. Бул жакта көрдүңүздөрбү, бул апаны деле жүрөгү слабый болгонун деле билип туруп деле жөн гана акча үчүн эле ачып жаап койсо деле болмок. Бирок алар Индияда биринчи гарантия берип, толук диагноз коюлгандан кийин, анан кийин жазалат да, комиссиядан өткөндөн кийин. Бул
ошол нерсеге жүрүүнө сен бул жакта Кыргызстанда жакшы деп айтса, тиги жакта начар чыгып калды. Биздин аппараттарыбыз канчалык слаб экенин өзүңүздөр деле билип жатсаңыздар керек. Бизден кеткендердин Индияда 80% диагноз толук биздикиндей чыга бербейт. Анан силерден сураныч, бул жакта астында жазылган дейсиздер, бул апанын өзүнө таандык дейсиздер. Колуңуздардан келишинче жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Жана эле каражат жагынан болбосо дагы жок дегенде дуба кылып турсаңыздар, буюрса апа сөзсүз сакайып жакшы болуп кеттиңиз. Анан бизге Кайрымдуу бол, Кайрымдуу фонду билесиздер, сооп менен соодулашканды түзүп жатабыз. Ошол эле сиздердин бизге болгону эч нерсеге тең келбеген алтын байлыкка алмашкыс болгон сиздердин батаңыздар керек. Өзгөчө ошол Азат байкеге батаңыздарды берип койсо, биз буюрса ишибиз жүрүп кетет. Рахмат айланайын, Азамат өмүрлүк болгула айтырган өкмөр. Кудайым силерге эч оору бербесин, бул талайлуу болгула. Эми жакшы үмүт менен экинчи жолу баратам. Кудайым оомин деп, шифа издеп баратам. Аллам жардам бере аман-эсен операциябыз ийгиликтүү болуп, балам экөөбүз жүз аман-эсен келип алайлы. Эни журтум дуа кылып турсаңыздар. Баары ушуга чейин жардам бергендериңизге баарыңарга чоң рахмат. Буюрса Индияга жеткенде ал жактан дагы толук маалыматтар берилет. Биз ар бир болуп жаткан жаңылыктарды сиз менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз.